атка минип жүргөн убакта да. Руслан Ибраимов чыгарма окуп, музыка укканда сүрөт тартууга чын ыкласы менен киришээрин айтат. Ага бул ирет байыркы Кытай элинин турмушун тартуу тапшырмасы берилген. Каарманыбыз анын ичинен согушка аттанып жаткан Кытай аскерлеринин сүрөтүн түшүрүүнү тандап алды. Болгон күндө болуп калды, бул айтып кыйын, сүрөттүн жүрүшүнөн арагандай болот. Кээ бирөө тез кетет, кээ бирөө кыйналып каласың. Койдо болдай таба албай арагандай кетет да, жанагындай илхам келсе тез кетет. Илхам күлгөлү келе берди. Руслан Ибраимов зор талантын акыбети менен бүгүн Кытай жеринде. Мындан 4 жыл мурун ЕМА корпорациясынын жетекчиси анын көргөзмөсүндөгү сүрөттөрдү жактырып, кызматташуу сунушун киргизген. Ошол убакыттан бери жылына 3 айдан сүрөт тартуу үчүн келип турат. Иш жакшы, бүт компания төлөйт. Барып келгенибиздин баарын, жатагыбыз, тамагыбыз бүт көтөрөт да. Компания биз келип эле ошол сүрөт тартып келебиз. 3 ай аз убакыт сезилгени менен чет жерде жүргөн каарманыбыз ал арада үй бүлөсүн, мекенин сагынат. Бирок өз өлкөсүндө иштеп тапкан акчасы турмуш тиричиликке жете бербесин айтат. Андыктан анын сүрөтчүлүк эмгеги мындан ары деле Кытай жеринде уланат. Ошол азыр ички Кытай менен мындай сүйлөшмөлөрдү жүргүзүп атам. Ошол жакта жеке көргөзмө ачканга аракет кылып атам. Ошол кичине жылыштар бар. Ошо келечекте да. Руслан Ибраимов Чуйков сүрөтчүлөр окуу жайын аяктаган эркин сүрөтчү катары эмгектене баштаганына 20 жылдын жүзү болду. Учурда Кыргызстан сүрөтчүлөр союзунун мүчөсү. Руслан Ибраимов тарткан сүрөттөр келген туристтердин кызыгуусуна татып, өзүнүн эмгеги кайтып жатат. Ал эми бул борбордогу сүрөттөрдүн жалпы дээрлик 100% ушул биздин кыргыздардын сүрөтчүлөрдүн тарткан эмгеги. Нуржамал Баргыбаева, Азамат Кубатбек уулу, Атайын Урумчи шаарынан Башат үчүн.